Sport kanalının берүүлөрүн түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Ажинай Курманова. Бүгүнкү берүүбүздө футзал боюнча кеп кылабыз. Жакында гана Кыргызстандын футзал боюнча кыздар курамасы Борбор Азиянын чемпионатына катышып, коло медаль менен кайтып келди. Аталган мелдешке жалпысынан 5 команда катышкан. Буга утурлай студиябызга конокко дал ушул мелдеште Кыргызстандын намысын татыктуу коргоп келген команданын машыктыруучусун, ошондой эле оюнчуларды чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Келкел Анарбеков, футзал боюнча Кыргызстандын кыздар курамасынын башкы насаатчысы, ошондой эле Нагима Туралиева, футзал боюнча Кыргызстандын кыздар курамасынын оюнчусу. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө арабызга дагы бир Кыргызстандын мүчөсү кошулат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Борбор Азия чемпионатындагы коло медаль кут болсун. Сизден баштайлы, алгач эле мелдеш кандай өттү, деңгээли, жалпы уюштурулушу кандай болду? Саламатсыздарбы, спорт сүйүүчүлөрү. Бул турнир боюнча Орто Азияда болгонуна байланыштуу ошо 5 команда катышты. Иран команда, Иран, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркменстан и Тажикстан мамлекет. Уюштуруучу жагынан аябай жакшы болду, баарына кенен болду. Мисалы үчүн эмне үчүн дегенде, кээ бирке барганда эс алганга да убакыт болот, оюндан кийинкисине баарына условия бирдей болот. Тозуп алганы жакшы тозду бизде. Баары регламенттин негизинде бүт жакшы. Биз ойлогондой болду. Кыргызстандын кыздар курамасы бул мелдешке кандай даярдык менен барган? Анан атайын ушул мелдешке карата окуу машыгуу жыйыны өттү беле? Канча кыз чакырылган? Бул сборго деген эки күн, эки жумада машыктырдык негизи. Анан кыздарга көп келгенине байланыштуу биз экиге бөлүп чакырдык, 20-20дан бөлүп. 20-20дан бөлүп чакырдык. То есть биринчи күнү 20-дан көрүп, анан экинчи күнү башкасын. Окуу машыгуу Бишкек шаарында болуп өттү. Фок Газпром залында. Машыгуу келгенде биз ошол тренерский штаб өзүбүздүн машыктыруучулар эмеси баары карап, ким кандай жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу баардыгын карап чечип, анан арасынан 14 оюнчуну тандап алдык. Окуу машыгуу Бишкек шаарында эле болду. 40 кыздын арасынан 14 кыз тандалса, демек эң мыктылары тандалган болуш керек. Нагима, сиз дагы кош келдиңиз. Түркмөнстан, Кыргызстан беттешиндеги башкы каарман Нагима болду десем жаңылбайм, анткени 2 гол киргизип, дубль жаратты жана бул мелдеште Кыргызстан курамасы 3-1 эсебинде жеңишке ээ болгон. Жалпы оюн кандай болду? Мелдешке кандай катышып келдиңиз? Саламатсызбы? Бул оюндар аябай жакшы болду, анткени биз көп опыт алдык. Футзалды мен өзү биринчи жолу ойнодум, анткени мен чоң футболдон келгем. Биринчи сезимдерим мага аябай жакты бул оюн, анткени бул оюндун ыкмалары жана эрежелери футболго караганда аябай такыр башкача экен. Бирок ага караганда футзал бул аябай кызыктуу оюн экен. Ойногондо аябай жакшы сезимдерим болду, анткени биз 2 оюнду уттук. Мен аябай кубанычтамын, анткени биз тажиктер менен түркмендерди утканбыз. Анан ошо бир дубль жасаганыма аябай кубанычтамын. Сиз ушундай бир эле оюнда 2 гол киргизем деп күттүңүз беле? Албетте күткөм. Гол киргизгим келген, анан дубль киргизгенде мен аябай сүйүндүм. Анткени биз бир гол айырмасы менен утулуп жатканбыз. Бирок гол киргизгенден кийин биздин командабыздын духубуз көтөрүлүп, анан биз бир аз чогулуп, дагы 2 гол киргиздик. Ошон үчүн аябай сүйүндүм гол киргизгениме. Бул Түркмөнстан, Кыргызстан беттешин өзүм дагы көрүп чыктым. Алгачкы оюндун башында эле Түркмөнстандын курамасы гол киргизип беттешти эсепти ачкан болчу, бирок 13-мүнөттө Нагима гол жаратып, андан ары кыргызстандыктар дагы 2 гол менен жалпы эсепте 3-1 айырмасында утуп алды.
Агай, ушул Түркмөнстан Кыргызстан беттешине токтолуп кетсек, кандай өттү? Негизи эле Түркмөнстан биздин курамабыз үчүн кандай атаандаш? Түркменстан менен оюн биздики буга чейин биз кыздарыбыз менен баарын оюндарды көрүп чыгып, көргөзүп, алар кандай системада ойнойт, алардын тактикалык жактан бүт кыздарыбызга маалымат бергенбиз, көргөзгөнбүз. Эмне үчүн дегенде бизде убакта даярдануу убагында оюндун баары бизге маалымат бар болчу соперник жөнүндөчү, Түркменстан и Тажикстан. Бизге маалымат берилгенине байланыштуу ушул кыздарыбыз оюн таласына чыккандан кийин бат гол киргизип кеткенибизге байланыштуу чуть кичине эмерейик болуп калды. Психологиялык жактан аксап калды. Анан дагы жакшы биздин кыздарыбыз сразу артынан гол кирип кетти. Ошондон биз оюндун эмесине кирдик, кызыгуусуна. Экинчи гол артынан бат эле келди. Биз же көрүнүп турду уже биздин кыздар. Бизге негизи Түркменстан күчтүү соперниктердин бирине кирет. Эмне үчүн дегенде мен бул турнирге 2019-20 жылы 19 жаштар арасында да ушу Орто Азия футбол чемпионатына катышканбыз, ушу футзал боюнча. Анда биз 5-3-кө утулуп калганбыз. Мен анан ошол кезде ичим ачышып аябай эме болуп калганбыз да. Уткумуз келип, аябай эмеде калып калганбыз. Ушул эмеден анан кайра экинчи жолу жолуктук. 2000 быйыл. Аябай кубанычтуу болдук 4 жылдан кийин. Анан бул аякта деген кыздар, негизи кыздар футболдон келет да. Футзал деп атайын булар машыктырылбайт. Анан ошого байланыштуу футзалга деп башкача маани берилет да. Тактикалык жактан техникасы да башка, правиласы башка, өзүнүн эрежеси. Өзүнчө атаандашты изилдеп, анализдеп чыктык деп айттыңыз. Анан аларга коюлган тактика канчалык деңгээлде ишке ашты? Мен ойлойм, утканыбызга байланыштуу, значит, биз туура багыт көргөзгөнбүз кыздарыбызга. Анализдеп чыкканда ал жакта өзүнүн капитан командасы бар, лидер команда деп коет. Баягы оюндун баарын ошол алып барат. Анан 4 игрогу жакшы ойнойт. Биринчи оюн таласына чыга турган 4 игрок аябай жакшы игроктор болчу. Биз ошонун баарын көргөзүп бердик. Мен ойлойм, башкы машыктыруучу өзүбүздүн тренерский штаб баарын туура таап, туура багытка үндөгөн экенбиз. Ошонун артынан жакшы результат келди деп ойлойм. Нагима чоң футболдон баштап, анан футзал боюнча чоң мелдешке алгачкы жолу катыштым деп айтып калдыңыз. Футболду канча жашыңызда баштадыңыз эле, кимдин таасири болду? Футболду мен 10 жашымда баштаган. Бул биринчи жолу. Өзүм атам болсо, ал деле спорт менен машыгат, единоборство менен машыгып, анан футбол ойноп, анан ошо кызыгып, мен сиңдим биринчи кызыккан болчу. Сиңдим кызыккандан кийин атам Гүлбар Осмоновнага алып барган. Мен эң биринчи тренерим. До сих пор Гүлбар Осмоновна бизди машыктырат. Ошо анан мен өзү баргым келген эмес болчу. Жөн эле интерес болуп эле баргам. Бирок баргандан кийин анан мага аябай жагып калды. Анткени бул мага аябай кызыктуу болду. Мен өзү мындай назик, ширин кыз болуп жүргөндөн кийин футбол ойногонду өзүм билбей калдым да, кантип ойноп калдым. Эми ушинтип башталган. Анан азыр 17 жашка чыгып, футбол менен Зарубежке учкум келет, ошол жерде ойногум келет. Улуттук курамага качан чакырылдыңыз эле? Анан алгачкы ирет Кыргызстандын желеги астында кайсы беттешке чыккансыз? Улуттук курамага мен болсо 2019-жылда чакырылгам. Ошо 5 жыл өттү го. Анан кайсы беттешке биз өзү кафе болчу, тоже турнир болчу. Ошондо биз экинчи место алып келгенбиз. Анан ал жерде деле Тажикстан, Өзбекстан, Иран менен ойногонбуз. Ошол именно биринчи беттешимди унутуп калгам. Улуттук курамада ойноо ар бир эле футболчуга буйруа бербейт. Биринчи улуттук курамага чакырганда кандай сезимдер болду эле? Сүйүндүңүз беле? Албетте сүйүнгөм. Анткени мен ойлогом, мен бир аз жакшы ойнолбой калдым депчи. Анан ошо
көп кыздардын ичинде мени тандады деп аябай жоопкерчилик болду. Биринчиден, анткени биз өзүбүздүн мамлекетибиздин намысын коргойбуз деп чакырганда ошондой сезимдерим болгон. Эң сонун Келкели мырза, сиздин негизги кызматыңыз 19 жашка чейинки мырзалар арасындагы кураманы жетектейсиз. Ал эми бул футзал боюнча Кыргызстандын улуттук курамасын жаңы гана жетектеп баштадыңыз. Бул алгачкы кыздар арасында жаңы гана жетектеп баштадыңыз. Анан кандай чакыруу келди? Бул кураманы жетектөөдө дароо эле кабыл алдыңызбы? Негизи бул кыз келиндер арасында дагы бул мага чейин өзүлөрүнүн башка машыктыруучусу бар болчу. Гивленко Юрич, Олег Юрич. Ошолор эмне себептен ал келбей калганына байланыштуу, анан мага сунуш берди жетекчилик жактан. Мен ойлонбой туруп эле макулдугумду бердим. Эмне үчүн дегенде мен бул кыздар менен 2019-20 жылы биз ушул барганбыз ушул турнирибизге, КАФА турнирине. Анан бул мага бул сунуш мага ойлонбой эле мен макулдугумду бердим. Эмне үчүн дегенде мен уже булар менен аралашып, футзал чөйрөсүндө мен келип калган баягы бардыгы бизге тааныш. Күтүүсүз деле болгон эмес турбайбы? Күтүүсүз болду. Мен ойлогон эмесмин дашы барам деп. Анан биздин жетекчилик жактан айтты, ушундай сунуш келди, мен четке каккан жокмун, мен макулдугун бердим. Колдодук баарыбыз. Тренерский штаб, жетекчилик жактан баарын баягы бүт эмелердин баарын биз сунуштардын баарын аткарып бердик. Биз сураган эмелердин баарын аткарып беришти. Мен макулдугун бердим сразу. Экинчи беттеш бул Тажикстан менен болду. 4-2 эсебинде биздин кыздар курамабыз жеңишке ээ болду. Тажикстан каршы беттешти кийинки экинчи бөлүктө кеп калалы. Азыр эми Өзбекстан жана Иранга каршы беттештер тууралуу комментарий берсеңиз, ири эсепте жеңилүү болду. Биринчи Өзбекстан жөнүндө айтып кетейин мен. Өзбекстан менен ойногон, Өзбекстан менен алар бүт жактан биздин оюнчуларыбызга караганда алар өйдөрөөк турат экен. Эмне үчүн дегенде, аларда деген бүт чемпионаты, өзлөрүнүн чемпионаты бар экен. Бизде көбүрөөк 12 команда катышат экен. Футзал жагынан отбор, мисалы үчүн, отбор кыла тургандар командалар көп экен аяктадан. Анан биз ойлойм, эч жактан эме катачылып кеткен жок. Негизгиси биз 3-чү оюн болгонуна байланыштуу чарчап калып, кыздарыбыз, основной игрокторубуз, основной оюнчуларыбыз кичине физикалык жактан чарчап калды деп ойлойм да. Ошонун эсебинен утулуп калдык. Анан ирандыктардыкы болсо, алар өзүңүзөргө баарына белгилүү, аякта өзүнүн футзал боюнча чемпионаты бар, өзүнүн ич ара чемпионаты. Аякта өсүп өнүгүп аткан мамлекеттердин биринде да, Иран футзал боюнча. Ооба, Иран курамасы чындыгында бул мелдештеги фаворит саналган курама болчу. Бул жылы 3-чү жолу, жаңылбасам, 3-чү жолу Борбор Азиянын чемпиону аталды. Чемпиондорго каршы ойноо чындыгында кыйын болсо керек, эми биздин кыздарыбыз дагы тажрыйба алат деген ишеничтебиз. Нагима, сиз дагы бул беттештерге токтолуп кетсеңиз, кандай болду Өзбекстанга каршы оюнда, Иранга каршы оюнда, эмнеси менен кыйын болду? Бул эки оюн чындап эле кыйын болду, анткени бул биздин соперниктерибиз, бул профессиональный игроктор. Алар футзал менен кичинекей кезинен эле машыгат. Алардын специальный спорт школасы бар футзалга карата, анан болсо алардын чемпионаттары бар. Бизде болсо футзалга мындай привилегия жок да. Ошон үчүн ошол жагынан, опыт жагынан алар бизде ашыгып калды деп. Күчтүүрөөк болду, күчтүүрөөк болду. Кошумчалап кетейин. Биз Өзбекстан менен аябай деле чоң эмес. Биз аларга туруштук бергенге биз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ойлойм, азыркы жакын арада ушундай жакшы результаттар келет деп чечейт. Эмне үчүн дегенде, биз 11-0 менен утулганга байланыштуу биз бүт игрокторубузга мүмкүнчүлүк бердик, ойноп алсын.
ошол кыздарыбыз ушунча даярданып, ушунча эметип качан оюнга чыгат. То есть баарына мүмкүнчүлүк бердик. Мен ойлойм, баягы жаңы оюнчулар, бизде жаш оюнчулар. Бул турнирге 5 мамлекеттин арасынан, бул 5 команданын арасынан эң жаш команда биздин команда болуп эсептелинет. Эмне үчүн дегенде, эң улуусу 23 жаш, эң кичинекей кыздарыбыз болсо 17 жаш, 16 жаш кыздарыбыз арасында. Игровой опыт деп коет, ошондой кичине жетишпей калды. Мен ойлойм, бул кыздарыбыздын келечеги астыда дагы. Буларды 11-0 утулуп калды деп, бул эч качан күнөөлөбөш керек. Бул футболго келип атканда биз наоборот сүйүнүшүбүз керек. Ата-энесине рахмат айтышыбыз керек. Биринчи тренерин айтышыбыз керек. Кыздарыбызга рахмат айтышыбыз керек. Ушул футболго келип, футзалга келип, кыргызды желегин желбиретип ойноп берген үчүн, Кыргызстан үчүн. А счет болсо, ал экинчи темадагы да. Биз да утулдук, ал бирок баарына мүмкүнчүлүк бердик. Демек, анда дебют жасаган оюнчулар көп болду. Көп болду. Эмне үчүн дегенде, азыр ойнобосо алар качан ойнойт? Азыр мүмкүнчүлүк бериш керек, анан кийин опыт бизге ошол эмесин жанагы үзүрүн берет. Нагима, сиз ушул бардык 4 оюнга тең чыктыңызбы? Анан кайсыл оюн эсиңизде калды? Албетте, мен 4 оюнга тең чыккам. Мен эсимде Түркмөнстан менен оюн калды деп ойлойм. Анткени бул биринчи оюн болду. Бүт футзалдын ичинде биринчи оюн болду. Анан дубль киргизгениме, ошол үчүн ушул оюн аябай эсимде, аябай калды. Агайдагы белгилеп өткөндөй, негизи кыздардын спорт менен машыгуусунда тоскоолдуктар, каршылыктар көп эле болот. Анан футзал ойноп, аны менен бирге окууну дагы бирге алып кетүү, жалпы үй бүлөңүздө ата-энеңиз колдойбу? Ооба, мен ата-энелерим албетте колдойт. Анан мен аларга аябай ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени бүт мен во всех начинаниях они меня поддерживают. Анан атам аябай колдойт, анткени ал өзү ойнойт, футбол мени түшүнөт, анан сиңдим да ойнойт, иним да ойнойт. Ошон үчүн алар мени баары түшүнөт. Сбор болсо чогултуп мени, алып барып, мени тозуп, мени күтөт, аябай мен оюндарымды бүт көрүп, мени колдойт, бүт командабызды колдойт. Ошон үчүн ата-энелериме чоң рахмат. Сүйөм аларды. Коңшу өлкөлөрдө футзал өзүнчө чемпионаты бар деп дагы айтып калдык. Анан сиздин жеке оюңузда күчтүү футзалчы болуш үчүн өзгөчө айымдар арасында кандай шарттар болсо биздин курамабыз дагы жакшы жыйынтык көрсөтмөк? Көп тренировка кылыш керек ага, анткени бул аябай кандай айтсам, не просто быть хорошим игроком, нужно стараться, стремиться постоянно. Вот. Агай, сизге да ушул суроо эле болсун. Кандай шарттар түзүлсө биздин айымдар арасында футзалыбыз дагы көтөрүлөт, жогорулайт? Мен ойлойм, биз биринчиден ар бир спорт школасындагы, мектеп лигасындагы, школдобу, мектептердин арасында өзүнчө программа киргизсе, кыздарды ошол өзүбүздүн ички чемпионатыбыз болсо, именно футзалдан. Эмне үчүн дегенде, биз футзал деп атайын кыздарды машыктырганга эме жок да. Оюнчуларыбыз большой футболдон келишет, футболдон. Биз ошол жерден тандап алып эле. Мен ойлойм, ошол баарын региондон, башка областтардан, башка райондордон дагы бүт мамлекеттин арасында өзүнүн Кыргыз Республикасынын ичинен жакшы кыздарды тандап келип, анан курамага түшсө жакшы болот деп ойлойм. Ошол эле ички чемпионатыбыз Бишкекте эле эмес, региондо дагы өткөрүп, ушундай бир ар бир аймакта тандоо болуп, анан республикага чыкса, мен ойлойм, ар бир областта өзүнүн ички чемпионат болсо, мен ошондо ойлойм, жакшы жыйынтык берет. Кыргызстандын кыздар курамасынын башкы насаатчысы катары сиздин бул оюңузду дагы эске алышат деген ойдобуз. Нагимага бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сизге эркин микрофон узаталы. Сизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө, кыргыз элине кайрылып өтүңүз. Бар, мен өзү
кыздарды футбол ойногонду чакырам. Анткени футбол бул аябай кызыктуу оюн. Силер если вы хотите, то есть попробуйте. В футболе нет границ деген пословица бар. Ошон үчүн ойногула, кылгыла, ошону айткым келет. Кызык кылабы. Сизге да чоң рахмат. Алдыдагы оюндарыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, бир гана беттеште дубль эмес, бардык беттештерде сизден дубль күтөбүз. Ийгиликтер болсун. Арена программасын түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү берүүбүздө футзал боюнча кеп кылып жатабыз. Дагы бир жолу эске салып өтсөк, Кыргызстандын футзал боюнча кыздар курамасы Борбор Азиянын чемпионатында коло медаль тагынды. Мелдеш Тажикстандын Душанбе шаарында өтүп, анда жалпы 5 команда күч сынашкан. Бүгүн студиябызда конокто дал ушул Борбор Азиянын чемпионатына Кыргызстан курамасын даярдап алып барып келген башкы машыктыруучу Келкел Анарбеков, ошондой эле улуттук кураманын мүчөсү Нурсулуу Мурзакулова менен маек курабыз. Нурсулуу, саламатсызбы? Арабызга кош келдиңиз. Экинчи бөлүктү сизден баштайлы. Сиз үчүн бул чемпионат экинчи жолку болду. Буга чейин дагы катышып келгенсиз. Бул жылдагы чемпионат кандай өттү? Эмнеси менен айырмаланды? Баарыңыздарга салам. Мелдеш быйылкы жыл абдан кызыктуураак болду, анткени бизге Түркмөнстандагы курама командасы кошулуп, мурунку жыл Тажикстанга жеңилип, ошодон бери капа болуп бул жылы ошого эле келгем, өз өчүмдү алам деп. Анан Тажикстанды утуп, бул жылы кызыктуураак болду, анткени медаль алып, мурунку жылы Ирандагы, Өзбекстандагы кыйыныраак болду анда, мурунку жылы. Ошого. Бул жылы Тажикстандагы беттеш 4-2 эсебинде айырмаланды. Андагы бир голду сиз эсебиңизге жаздыңыз. Анан гол киргизгендеги сезимдер кандай болду? Өзгөчө Тажикстанга жеңилип калганда өткөн жылы капаланып келген экенсиз. Бул жылы кандай болду голдон кийин? Бул жылы өзү ушул кыздарыбыз характер менен эле, дух менен эле жеңип кеттик. Анткени мурунку жылдан ошо айткандай эле ичимде өч алуу сезим калат экен. Ошол экинчи гол жаратып, өзү жеңилип калатканбыз мурунку жылда эле. 3-2, анан 4-2 утулуп, бирок бул жылы ошо характер менен жеңип кеттик деп айтсам болот. Тажикстан Кыргызстан беттешине токтололу. Утулуп келе жатып, утуп кеткен бул өзгөчө сезим болуш керек. Анан утулуп жатканда кыздарга кандай тактика бердиңиз, кандай кеңештерди айтып жаттыңыз? Биз тренерский жактан кыздарыбызды эч качан урушпайбыз, эми бул мындай кылгыла тигиндей деп аябай критиковать этипчи. Биз бир гана психологиялык жактан оюн жөнүндө оюн жүрүп жатканда туура багытка, туура нукка буруп көргөзүп берип аттык. Биздин кыздар ошону жакшы кабыл алды. Эмне үчүн дегенде кээинки моменттер болот. Например, оюн учурунда көргөзсөң, оюнга берилип кетип, ал оюн талаасынан кыла албайт көбү. А биздин кыздар ошону бат кабыл алды, бат аткарды деп. Ошонуна байланыштуу биз жакшы эмеге жетиштик деп ойлойм. Ошол убакытта жыйынтыкка. Эми сыймыктансам болот, анткени ар бир курама командабыздын, ошол Өзбекстан, Иран, Түркмөнстан, Тажикстан ар бир ошол курама командада өзүнүн тактикасы болот. Ар кимиси ар кандай өнөт. Анан эмнеси менен кыйын болду, бул ошол оюндун алдында установка тренер машыктыруучубуздун ар бир оюнга өзүнүн тактикасы болот. Ошол менен сыймыктансам болот. Кыздарыбыз ошону аткарып жеңип кеттик деп ар бир ошол айткан сөздөрүн кылып жеңилсе болот. Борбор Азиянын чемпионаты ийгиликтүү башталган, 2 жеңиш, андан кийин 2 жеңилүү катары менен Өзбекстан, ошондой эле Иран курамаларында каршы оюнда гол киргизүүгө эмнеге мүмкүнчүлүк болгон жок? Дагы агайдан тышкары жеке өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Иран менен Өзбекстан. Менин оюмча бул Иран, Өзбекстан бул фаворит деп эле биз өзүбүздү эле психологически отургузуп койдук.
бардыгы эле бирок шанстар болду. Бирок кыздарыбыз ушул 4 оюнчунун арасында бир кыз психологически отуруп калса, мандраж болуп, анда ушунда болбой калат. Башкаларга дагы таасирин тийгизип коет. Ошондуктан психологически эле тараптан отуруп калдык го деп ойлоймун. Мен шуну толуктап кетейин сиздин сурооңузга. Бул Өзбекстан менен ойногондо биздин бир оюнчубуз регламенти боюнча 2 карт сары кагаз айыбын алса, ошол бир оюн өткөрөт, ойнобойт. Ошого байланыштуу биздин жакшы игроктордун бири ошол оюнго, акыркы Өзбекстан менен оюнго чыга албай калды. Мен да ошол эмеден ошак жагынан аксап калдык, замена жагынан, алмаштыруу жагынан. Биз 2-4 деп коет, ошол өзүнүн оюн талаага чыга турган оюнчуларыбыз. Анан бизге ошол жерден бир игрок жетишпей калганына байланыштуу берки башка игрокторду алмаштырганга, чемпионаттын убагында алмаштырууга аябай кыйынчылык болду. Эмне үчүн дегенде биз ар бир игрок, ар бир өзүнүн оюнчу өзүнүн милдетин аткарат да полядан. Биз установканы аткарыш керек. Ошол именно биздин игрогубуз башка четверкадан келип туруп калган оюнчусуна кошулду да, ошол оюнга кире албай койду да. Бирден бир себеби ошол да, бир оюнчубуз жетишпей калды. Астыдагы Ошонун дагы таасири болуп калды. Таасири болду. Нурсулуу, сиз футболго канча жашыңызда баштадыңыз? Анан футзалга ойноодо эмне кыйынчылык жаратты? Өзү 5-6 класска чейин ушул спорт чөйрөсүнө көңүл буруп болчумун. Мектептен келип эле ушинтип көчөдө балдар ойноп калса эле кантип эле карап, ужастып эле кирип кетет болчумун. Анан 6-7 класстагы 12 мектепте окуйт болчумун. Ошол жакта мелдеш өткөрүп, мен биринчи башкартуучум Бернацкая Вероника Васильевна болуп мелдеш өткөргөн. Ошодон улам, анан Гүлбар Осмоновна колуна тренировка кылып, машыгып, футбол чөйрөсүнө кирип ойноп калдым. Кыздар курамасын машыктырууда өзгөчө мамиле кылыш керек деп айтып калат. Анан сиз кыздарга кандай мамиле кыласыз? Айырмасы кыздар менен эркектердин, балдардын да, мен өзүм көп жылдан бери, 6 жылдан бери өспүрүмдөрдү маштырып келем. Анан айырмасы кыздарга деген өтө аяр мамиле жасоо. Уруша албайсың. Балдарды урушкандай бул атасы катарындай, машыктыруучу катары баарын түшүндүрүп берип, колдоо көргөзүп берип, психологиялык жактан. Эмне үчүн дегенде аял заты билесиз, өтө назик. Таарынып калган учурлар болобу? Өтө көп болот андай. Кайра таарынтып албайын деп ар кандай мамиле жасайсың, мындай айтып көрөсүң, баягы психологиялык жактан аябай эме да, көтөрмөлөп туруш керек игрокту. Сен жакшысың, сен оюнчуң, сен жакшы, бул турнир сен турнириң болот. Сен бул жерде жакшы оюн көргөзөсүң, биз сага ишенебиз, сен эмес, ата-энең ишенет. Аябай көп эмелер бар. Аяр мамиле жасоодо таарынтып алайын деп, бирөөгө бул аял затын еще полядан бирөөгө салыштырып болбойт. Мындай ойнош керек, тигиндей ойнош керек деп салыштырыш керек. Башка чөйрөдөн Роналдону кара, муну кара, тигини кара депчи, баягы мындай пример келтирбеш керек да, мисал катары. Булар аябай таарынчаакта болушат. Анан полядан дагы туура жакка багыттоо аябай оорураак да, эркек балдарына караганда. Кээ бирде эмоция менен катуу айтып алган убак болот. Көп учурда болот. Баягы катуу айтып аласың, анан ичиңде эметип баягы калып калбасын деп туура кайра түшүндүрүү эмеси жүрөт да, обязательно оюндан кийинкиси. Мен ойлойм, баягы ар бир оюнчу уже профессионалдуу игроктор бар арасында, ошо башка биздин Өзбекстанда ойноп жүрөт. Алар көп жакка чыгып жүргөн, опыт уже жетиштүү, канча жылдан бери бул футзал чөйрөсүндө көптөн бери жүрөт. Кыздар ошонун эмесин баягы туура багытта алып кетти деп туура түшүнүп, биз канчалык урушсак дагы, баягы туура тактика берсек дагы ошону сиңирип, өзүнө ошол поляга жакшы жакка бурулду деп ойлойм да. Биздин айткан эмебиз текке кеткен жок деп. Ооба, ошол сиз айткан өзгөчө мамиленин аркасында кыздардын дагы ийгилиги болуп жатат десек болот.
Сизге кайрылайын, агай дагы өзгөчө мамиле кылыш керек деп айтып калды. Анан жалпы командада дагы өзүнчө бир атмосферасы болуш керек. Кыздардын арасында дагы, оюнчулардын арасында ич ара келишпестиктер же болбосо таарынычтар болгон учурлар болобу? Албетте. Ар команда кыздардын ичинде өзүнүн характери болот, бардыгында эле. Анан биздин именно ушу кыздардын таарын табайын деп жакшы эле сүйлөп коюш керек, күлүп коюш керек. А так атмосфера баары сонун бизде. Таарынышып кетсек деле, ушундай деле учурлар болот, бирок колдоп өзүбүздү бул мелдешке келдик. Биздин өзү цель, бир максатыбыз бул мелдешке келдик. Ошондуктан бири-бирибизди колдоп эле жүрөбүз. Жакшы атмосфера. Мен кошумчалап кетейин. Бул жерде таарыныч, может, поляда оюн талаасынан тышкары может быть өзүнүн арасында, а бирок поляда оюнга тиешеси жок да. Бул жерде баарыбыз бир максат менен, жеңиш менен деп. Биз бул командада аябай мындай деле болгон жок. Баарыбыз бири-бирибиз менен достошуп, баарыбыз аябай тыгыз байланышта болдук. Эмне үчүн дегенде, биз буга чейин дагы Газпромдо тренировка, өзүбүздүн тренировкада баягы сбордо коебуз да. Пландашылган сбордо чогуу жүрдүк, уже баарынын характерин билебиз. Кимге кандай мамиле кылыш керек. То есть поляда бири-биринин эмесин эмеге келбейт да, дал келбейт. То есть полядан ынтымактуу баары, аяктан бөлүшүп, баягы урушуп талаш деген жок аякта. Оюнда оюн эле. Оюнда бир максат, утуш керек, жеңиш керек. Жаманбы, бүт бары поляда калат, тышка чыгып, эмнеге мында берген жоксуң деген баягы сөз болбойт. Түшүнүктүү. Унутулуктуу, бары жаман нерсе жагы бүт бары поляда калыш керек деп биз багыт беребиз. Нурсулу, сиз бир күндө канча убакыт машыгасыз? Анан футбол менен машыгууда жаңы баштап жатканда же болбосо жалпы эле кыздардын спортко келүүсүндө бир аз тоскоолдуктар же кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Аларды кантип жеңдиңиз? Өзүм бир жумада 5-6 жолу машыгамын. Футболго келгенде албетте бардык эле кыздарда кыйынчылыктар болот. Өспүрүм болсо бул мектеп тарабынан сабактары тоскоолдук болуп калат. Анан уже 18-19 жашка чыгып калганда ар бир кыз өзүнүн келечегин ойлош керек. Кыйынчылык ушул го дейм, анткени биздин дагы футбол деңгээли менен кыздарыбыз ойносо, анан балдарды ким багат, үй бүлөңдү ким багат деген суроолор пайда болот. Ошондуктан 18 жаштан өйдө уже команда деле кыздар деле калбай калат. Ар бири өзүнүн келечегин тандап. Ошо Өзбекстанда эле ушул мурунку жылы биринчи өзүмдүн профессионалдуу контрактым болду. Бунеткордо ойноп. Анан ошо деңгээлин көрөт экенсиң. Ал жакта контракт менен акчалуу, өзүң ушул иш болуп калат. Өзүң ушул тренировкага келесиң, ойнойсуң, өзүңдүн натыйжаларың баарын көрсөтүп, акча аласың. Эми ушундай деңгээлге өтсөк деле кыздарыбыз калат. Эң ушу деңгээл биздин проблемабыз ушул болот. Кыздарыбыз кетип калат 18 жашынан өйдө. Бунеткор менен канча убакытка келишим болгон? Өзү 2 жыл деп айтылган, бирок 1 жылга эле пока. Анткени бул жылы дагы Кудай буйруса ошо башка дагы өлкө кетким келип атат. Бул жылы кайсы биздин көпчүлүк кыздарыбыз Өзбекстандын чемпионатында ойногонун билебиз. Анан Өзбекстан чемпионатынан же болбосо башка кайсы өлкөдөн сизге сунуштар түшүүдө? Көбүнчөсү ошо Азиядан, Казакстан, Өзбекстан, анан Турцияда. Сизге сунуш берилди? Берилди, ооба. Азыр командалардын аттарын айта аласызбы? Анан кайсы командага кетүүнү ойлоп жатасыз? Өзү бул секрет болчу деле. Бизге айтып коюңуз. 2 клубтан сунуш келди. Бул Фатих Ватанспор. Азыркы учурда бул сезонда 11-чи местода турушат. Анан кайсы? Өзбекстанда. Бунеткор эмес, башка команда.
Ошол экинчи клубду айта албайм пока. Ушундай командалардан сунуш келгенде ким менен биринчи кеңешип, анан чечим чыгарасыз? Эң биринчи бул менин атам. Ата-энеме эң биринчи сунуш алып, эмне кылайын деп суроо биринчи ошо атама барам. Андан соң өзүм машыктыруучу клуб расмонага барам. Болду, ошол эки адамдар менен эле сунуштанып. Буюрса, сизди чет өлкөлүк клубтардан да алдыда көрүп калат экенбиз. Эми жалпы Борбор Азиядагы футзалды салыштырып өтөлү. Кыргызстанда футзалга кызыгуучулардын саны кыздар арасында кандай болууда? Саны артып жатабы? Дагы кызыгуусун арттырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз буга чейин айтып кетпедимби? Мектеп лигасы сыяктуу кылып баары бир эмеде школьный программага киргизсе жакшы болот эле да, футболду. Кыздар арасында баягы чектөө жок. Кыз деген футбол ойнобош керек деген түшүнүк болбош керек. Не то что футбол, башка вид спорттолорго деле барса, например. Ошондо мен ойлойм, баягы кичинекей чагынан, өспүрүм кезинен баштап футболго кызыгуусу көбүрөөк болсо, то есть башкаларга дагы келет эле да, например, башка командаларыбызгачы, региондон, башка область, республика масштабын барын көтөрсө, ошондо өсөт деп ойлойм. Чемпионат боюнча, өзүбүздүкү футзал боюнча чемпионатыбыз жок. Эмне үчүн дегенде булар өзү футбол ойношот да, большой футбол. Ошого байланыштуу булар өзүнүн чемпионаты бар, ошол жакта эле ойношот. Анан өзүңүзгө белгилүү айтып кетпедимби? Биз ошол жерден эле тандап алып, анан ушул турнирге катыштык. Ар бир мелдештин жыйынтыгы менен спортчуларга же болбосо курама командаларга мамлекет тарабынан же болбосо федерация тарабынан сыйлоо өткөрүлүп келет. Анан Борбор Азиянын чемпионатында коло медальдан кийин кандай сыйлыктар берилди же болбосо ушундай сыйлоо болдубу? Жакшы суроо. Бул кыздарыбыз жакшы результат көргөздүк баарыбыз. Бул командамен барып, негизи өзү ушундай деп биз 3 команда 3 орундун бирөөсүнө биз илинишибиз керек деп тапшырма коюлган, өзү задача деп. Ошого аткарабыз деп барганбыз. Ошонун баары аткарылды, мен ойлойм. Анан сыйлык жагынан аэропорттон тосуп алды. Баарын кызы баягы эң жакшысы көңүл да. Кыздарыбыз билесиздер, аябай жакшы тозду, ата-энелери тосуп алды. Биздин Кыргыз футбол союзунан келишти, бүт футзалдан келип кучак жайып тосуп алды баарын. Гүл менен тосуп алып баарын көңүлүн көтөрүп, көңүл бурулду ба. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Азыр эркин микрофон узатайын. Кыскача кыргыз элине кайрылып өтүңүздөр. Агай, сиз баштай бериңиз. Мен биринчиден спорт сүйүүчүлөрүнө баарын айтмакмын. Балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды футболго, футзалга бериңиздер. Негизи эле футболго эмес, спортко берилсе, спорт бул аябай жакшы. Ден соолукту чыңдайт, ушунча тааныштар менен жер көрөт, эл көрөт. Бүт духун да көтөрөт балдарыбыздын. Анан ушул жерден пайдаланып мен өзүм көп ушу командировкада тиякта сбордо эки балдар менен өзүм өспүрүмдөр курама командасы менен көп жүрөм тиякта. Үй бүлөмө чоң рахмат, ата-энеме, бир тууганыма. Мен игрок болуп жүргөндө көп ата-энем переживать этчү эмес, машыктыруучу болгондо аябай өзгөчө ата-энем. Ар бир оюн бүткөндөн кийин баягы өзүнүн сунушун айтып, футболду чөйрөдө да. Ошол мен бир туугандарыма жана ата-энеме, үй бүлөмө чоң ыраазычылык билдирет элем, колдоп келгени үчүн. Рахмат. Нурсулуу, кыскача кайрылыңыз. Эң биринчиден биздин ошо Кыргызстандын 12-чи оюнчусуна чоң ыраазычылык билдирет элем. Бизде ошону колдоп келгени, ушул жеңилсек деле баарын колдоп келе жатканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздүн ушул балдарыңызды колдоп, футболго кызыгуусун өркүндөй берип, ушул балдарыңыздарды футболго бере бериңиздер. Сиздерге дагы чоң рахмат. Алдыдагы улуттук кураманын оюндарына ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма жеңиштер менен кайтып келиңиздер. Арена программасында бүгүн бизде футзал боюнча Кыргызстандын кыздар курамасынын башкы насаатчысы Келкел Анарбеков, ошондой эле улуттук кураманын оюнчусу Нурсулуу Мурзакулова менен маек курдук. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.